Билимдүү, чыгармачыл, демилгелүү жана лидерлик сапаттарга ээ жаштарды колдоо, алардын өз ара тажрыйба алмашуусуна жана кызматташтыгына шарт түзүү. Бул кыялымдагы Кыргызстан жаштар форумунун негизги максаты. Өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген жаштарды бир аянтчага бириктирген республикалык форум бул жолу Нарын шаарында өтүүдө. Алгачкы жолу кыялымда Кыргызстан деген жаштар арасындагы форум уюштурулуп атат. Форумдун алгачкы күнү спорттук иш-чаралар менен башталды. Мектеп окуучулары арасында кичи футбол жана волейбол боюнча мелдештер уюштурулуп, ага облус аймагындагы мыкты жаш спортчулар катышып жатышат. Өзүңүздөр билгендей, кыялымда Кыргызстан бул президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жаштар менен жолуга турган аянтчасы да, негизинен платформасы жаштарга арналган. Анан ар дайым эле сиз айткандай Бишкек шаарында өтүп келчү. Анан мынакей мурдагы жылдан баштап президентибиз колдоп, 7 областка кыдырып, жаштар менен жолуккула, жаштарга бир биздин максаттарды, биздин жаштарга кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ошону түшүндүрүп бергиле деген баягы өзүнүн сөзү болгон. Анан мынакей биз ошонун негизинде 7 областты кыдыра баштадык. Буга чейин Ысык көл, Жалал абад, Баткен, Бишкектин өзүндө өткөрүп келдик. Мынакей кийинки эле кезекте Нарынга келип калды. Бул иш-чаранын алкагында жалпы 11 иш-чара өтөт. Балдар арасындагы кичи футбол оюндары курч атандаштыкта уланууда. Ар бир команда жеңиш үчүн болгон күч аракетин жумшап, өз командасынын намысын татыктуу коргоого аракет кылууда. Алардын катарында Талант Асанбеков дагы бар. Биринчи оюн жаңы башталды. Аябай жогорку деңгээлде өтүп атат мелдеш. Оюндар жакшы болуп атат азырынча. Балдар бирибизге кичине көнбөй албай атабыз. Буюрса жакшы оюн көрсөтөбүз. Биз оюнду уттук 1-0 себеби менен. Оюн селам жакшы болду. Көп момент киргизмекпиз негизи, бирок киргизе албай вратарь жакшы болуп калды тиги команданын дагы. Ошон үчүн 1-0 эле болуп калды. Ал эми кыздар арасындагы волейбол мелдеши да кызыктуу таймаштар менен коштолду. Командалар ынтымактуу оюн көрсөтүп, чеберчиликтерин сынашты. Мунусунда кыйынчылык болгон жок. Тактика менен ойнодук. Прием, пас жана атака. Оюн жакшы жүрдү. 2-0 эсебинде экинчи команданы уттук. Оюндун жүрүшү, мындайча айтсак, жакшы деңгээлде өттү. Спорттук мелдештер форумдун негизги бөлүктөрүнүн бири. Мындай иш-чаралар жаштардын ынтымагын бекемдеп, жаңы досторду табууга жана сергек жашоо образын жайылтууга өбөлгө түзөт. Форум 3 күнгө созулуп, анын алкагында спорттук мелдештерден тышкары интеллектуалдык оюндар, маданий иш-чаралар, чыгармачылык сынактар, мотивациялык жолугушуулар жана ар түрдүү тренингдер өткөрүлмөкчү. Жаш ишкерлерди колдогон ишкерлердин форуму, жаш мугалимдерге заманбап технологияларды үйрөткөн заманбап мугалим форуму болот. Андан сырткары окуучуларга кесипке багыттоо бүгүнкү абдан актуалдуу. 11 класс бүтүп аткан, 9 класс бүтүп аткандар кайсы кыл окуу жайга тапшырарын билбей жүрөт. Аларга бир багыт берген күчтүү спикерлерибиз келет да. Андан сырткары интеллектуалдык деңгээлде да биздин мамлекеттин жаштары күчтүү болуш керек деп, мынакей мугалимдер арасында жана окуучулар арасында интеллектуалдык оюндар да каралган. Алардын Кыргызстан тарыхы, дүйнө таанымын кеңейтүү максатында дагы. 3 күндүк форум жаштардын мекенчилдик сезимин чыңдоого, лидерлик сапаттарын өнүктүрүүгө, сергек жашоо образын жайылтууга жана коомдук активдүүлүгүн арттырууга багытталган. Ошондой эле жаштардын жаңы идеяларын колдоп, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган демилгелердин ишке ашуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Мына ушул кыялымда Кыргызстан форуму мына ушул кечээ старт алып, бүгүн негизги иш-чаралардын бири, эртең болсо ири бир чоң масштабтуу бир иш-чарасы болот. Негизи эле кыялымда Кыргызстан форуму 2023-жылы башталган. Ушул былтыр республикалык деңгээлде чоң Бишкек шаарында чоң иш-чара болгон. Быйыл болсо ушул региондорду кыдырып, облустук деңгээлде жаштардын башын бириктирүү максатында бир катар иш-чаралар уюштурулуп жатат. Ушул кыялымда Кыргызстан форумунун уюштуруучуларынын бири биздин студиябызда конокто. Таанышып өтөлү. Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы Бекназаров Жакшылык. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кандай таңды тосуп алдыңыз Нарында? Саламатсыздарбы? Барыңыздарга жана көрүүчүлөргө кутман таң демекчимин. Бүгүн мынакей ушул Нарындын так ортосунда, тоолордун курчоосунда бир керемет таңды атырып, анан албетте сиздер менен бир маектешкени келип калдык. Күн абдан сонун.
Мына ошол кечээ старт берилди, мына ошол Нарын облусунда буга чейин Жалал Абадта, Ысык көлдө уюштурулду. Нарында кандай старт берип алдыңар? Мынакей Нарын буга чейин өзүңүз айтып өткөндөй эле Кыялымда Кыргызстан форум баягы шаардык республикалык деңгээлде өткөрүлгөн болсо, мунусунда аймактарга да бардык. Аймактагы жаштар да калып калбасын, аларга ушул бир аянтчаларды, аларды бир ынтымакка чакырып, аны өнүгүүгө бир багыттай алсак деп. Анан ошонун алкагында Нарын шаарында 14, 15, 16 июнь күндөрү ошол жалпы Кыялымда Кыргызстанга Кыргызстан форумунун алкагында жалпы 12 иш-чара өткөрүлөт. Көчө мынакей кыздар арасында волейбол, балдар арасында футболдук турнирди баштап алып, мыктыларына, жеңүүчүлөрүнө байгелерин берип, көчө бир спорттук иш-чараларыбызды жыйынтыктадык. Негизи эле ушул башынан баштайлы. Кыялымда Кыргызстан форуму негизги идеясы, идея кайдан келди, демилге кайдан келди, анан мунун максаты кандай, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи Кыялымда Кыргызстан форуму бул Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги өткөрүп келген форум, ар дайым республикалык деңгээлде. Анан биз 2023 жылы ушул президентибиз Садыр Нуркожоевичтин президент болгондон кийин эң алгачкы жаштар менен жолугушуусу болгон да. Ошондон кийин Кыялымда Кыргызстан жаштар форуму бул президенттин платформасы болуп калган, жаштар менен жолуккан. Анан 2023 жылы биз Кыргызстан жаштар кыймылын түзүү идеясын президентке сунуштап, президент ошол форумда бизди колдоп берип, анан кыймыл ачылган. Анан өткөн жылы да Кыялымда Кыргызстан форуму кайра жандандырып, келиңиз биз ушул идеяны аймактарга жайылталы деп министрликке кайрылып, президенттин командасына кайрылып, алар макул болуп, анан жерлерде Кыялымда Кыргызстан форумун уюштура баштадык. Алгачкысы мынакей Ысык көл областынын Каракол шаарында болду, анан Бишкектин өзүндө болду, анан Жалал Абадта, өткөндө гана Баткенде болуп, мынакей кийинки кезекте Нарын шаарына, Нарын областына келип калды да. Эмне үчүн Кыялымда Кыргызстан? Себеби өзүңүз айткандай, бул биздин жаштар менен президенттин ортосундагы платформа болуп атат да. Анан биз ушул платформада президентке баягы мамлекеттин ишин алдыга жүргүзүүчү, саясатын аныктоочу инсан катары биз Кыргызстандагы жаштар өлкөнүн 35%-ын жаштар түзөт да, 14 жаштан баштап 35 жашка чейин. Ал эми кичинекей балдарды кошо турган болсок, бир 60%га чейин түзүп калабыз, 60%дын ашыгын. Анан биздин дагы мындай кыялыбыз бар. Биз да Кыргызстанды келечекте кантип кыялданабыз, биздин кандай идеяларыбыз бар, кандай сунуштарыбыз бар, ошол платформада айтып калсак, ошол платформада жеткирип калсак деген максат болгон. Ошон үчүн платформанын аталышы Кыялымда Кыргызстан болгон. Жаштардын кыялы кандай болсо, белгиле биз жаштардын кыялын ишке ашырабыз. Ошого жараша баягы келечектеги Кыргызстанды курабыз деп багыт алган бир жакшы ниет менен болгон форум да. Мына ушул президент менен түз байланыштагы платформа деп атпайбызбы? Анан аймактарды кыдырып атасыздар. Иш-чаралардын негизгиси азыр 12 иш-чара деп атат. Иш-чаралардын негизин эмнелер түзөт? Негизинен биз баягы жерлерде эле көрүп келатабыз да. Кээ бир областтарда жалаң спортко көңүл бөлүп коет, илим билим калып калат. Ал эми кээ бир жерде илим билимге көбүрөөк басым жасап койсо спорт калып калат. Анан биздин жаштар ар түрдүү багытта жаштар да. Бирөөсү спортсмен, бирөөсү китепти мыкты окуйт, бирөөсү интеллектуал, бирөөсү жаратман. Ошол бардык сферадагы жаштарды камтыйлы деп ушундай форумда жалпы 11 иш-чара болуп калды. Бул спорттук иш-чаралар, интеллектуалдык оюндар, мугалимдер арасында, окуучулар арасында, мугалимдер үчүн заманбап мугалим форуму, бизнес форум жаратман жаштар үчүн, Технофест деген технологиялык форумубуз. Анан негизги эле биздин форумдун бир өзөгүн түзөт турганда бир чоң нерсе бар. Бул биздин ушул Нарын областындагы ар бир райондордо түзүлгөн жаштар кеңештери бар, жаштар менен иштешкен жаш лидерлер бар да. Ошолор чогулуп келип, областтык жаштар кеңешин түзөбүз. Губернатордун алкагында, губернатор астында. Анан ошол губернатор менен Нарын областындагы жаштарга эмне муктаждык бар, эмнелер керек, эмнени чечиш керекпиз, ошону бир талкуулай турган чоң аянтча түзүп беребиз да. Анан ошол 100 лидер Нарын областынын жаштар кеңешин түзүп, анан ошол жерден губернаторго, жергиликтүү бийликке түзмө-түз байланышта болуп, жаштарга бир мындай үнүн угуп турган аянтча болот да. Биз республикалык деңгээлде президент жаштар менен жолугуп, жаштардын үнүн угуп, жаштарга ылайыктуу саясат жүргүзүп атса, бул областтагы деңгээлдерде ошол областка жооптуу инсан катары президенттин областтардагы ыйгарым өкүлдөрү жана райондогу акимдер түзмө-түз жолугуп, жаштардын баягы тапшырмалары десек болот, жаштардын каалоолорун угуп, ошого жараша иш аракеттерин жүргүзүп берет да. Мисалы үчүн буга чейин Караколдо, Жалал Абадта өткөн форумдардан кийин кадимкидей акимдер жаштарга деген каражаттарын бөлүп, жаштарга имараттарды, өзүнчө офистерди бөлүп берип, анан жаштар иштери үчүн деп местный бюджеттен акча бөлүп берүү иштери башталды да. Анан биз ошондой иш аракеттер мынакей Нарын областында башталып калат деген үмүттө, анан ошондой тилекте мынакей форум өтүп атат да.
Чынында эле буга чейин да баягы жаштар чогулушат, бирок демилгелерди көтөрөт, бирок негизги каражат жок болгондугуна байланыштуу же жергиликтүү бийлик колдобогондугуна байланыштуу кээде ошол демилгелер баягы көмүскөдө калып кетет да негизи эле. Анан бул форумдан кийин көтөрүлгөн демилгелер кандай колдоо табат же болбосо мына президент менен түз байланышта балким ошол тармак боюнча колдоолор болот. Ушул жөнүндө да айта кетсең. Негизинен биз ушул жерлерде байкаган нерсебиз бул аймактарда жаштарга деген каражаттар бөлүнөт да көбүнчө. Жаштарга каражаттар бөлүнөт жаштарга деп. Бирок алар спорттук иш-чара менен гана чектелип калат. Баягы чоң байге коюп туруп булактарды уюштурушат же футбол уюштурушат. Бирок ошол эле учурда мындай тең салмактуу кетпей калган учурлар бар да. Мисалы үчүн китеп окуу маданиятын жайылтууга, окуучуларды кесипке багыттоого, же болбосо бир айылдагы күчтүү жаштар чогулуп туруп, борбор ачып, ал жерде мындай жаш акылмандардын ордосун түзүп туруп, мисалы үчүн ошол жерде долбоор жазганды үйрөтүп, анан ал жаштар башка ар кандай проекттерге катышып долбоор тартып келсе болот да. Ал нерсени үйрөтүшпөйт экен көп нерселерди. Анан мисалы үчүн Кыргызстанда жаштарга деген көп мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн Маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлиги жылына бир 10 миллион сомго чейин каражатты жаштарга деп атайын коюп беришет мамлекеттик социалдык заказ менен. Ага мыкты долбоор болсо, ошол жерден жазып келип, долбоорун жактап, анан 1 миллион сомго чейин каражат алса болот. Андан сырткары жеке тараптар үчүн дагы 200 миң сомго чейин каражат бар. Мисалы үчүн жеке инсандын күчтүү бир идеясы болсо, идеясын жазып барат, ошол идеясын ишке ашырууга 200 миң сомго чейин каражат берет. Бул бир эле министрликте. Ушул сыяктуу эле бизде канча министрлик болсо, ар биринде мамлекеттик социалдык заказ деген бар да. Анан ал боюнча биздин жаштар билбейт. Билсе кээ бирөөсү долбоор жаза албайт. Ошондой маселени көтөрүп, анан жериндеги бийлик ушундай жаштарды көтөрүүдө эмнени чечиш керек, а жаштар эмне кылыш керек? Ошону эртең талкуулай турган мүмкүнчүлүк болот. Анан ошого биз жакшы бир компромисске келип, биз жакшы багыттай алып, жакшы бир команда түзүп алсак, анда системдүү иш жүзүлөнөт. Анан түзүлгөн областтагы жаштарды биз жөн эле бир күндүк иш-чара менен калтырбастан, алар биздин областтагы Кыргызстан жаштар кыймылынын чоң командасы катарга алып, анан жалпы Кыргызстандагы 700 адамдан турган чоң командабыз түзүлүп, ошолор анан жаштарга бир чоң нерселер тартып келе баштайбыз да. Бул бир эле күндүк иш-чара менен чектелбейт, а системдүү түрдө уланып кетет. Мына нарында өткөн иш-чарабызда баягы жаштарды эмнелер күтөт, баягы бүгүн эртең эмнелер болот, программалар жөнүндө. Мынакей бүгүн бизде азыр саат 10-до мына улуттук драм театрда мынакей мугалимдер үчүн заманбап мугалим форуму башталат. Ал жерде Гапыр Мадаминов баштаган, Нурбек Жошбеков сыяктуу күчтүү инсандар келип, мугалимдерге ошол кандай заманбап ыкмалар менен балдарга сабак бериш керекпиз, ошону үйрөтөт. Андан сырткары мынакей азыр көрүүчүлөр балким жетишип келип калса деле болот. Салымбеков университетинде бизнес форум болгон. Бишкек шаарындагы, Нарын областынан өзүнөн чыккан, Кыргызстандын деңгээлине чыгып кеткен ишкерлер келип, жаштар менен, жаш ишкерлер менен жолугуп, өзлөрүнүн тажрыйбалары менен, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берет. Балким ушул жерде стартап долбоорлор болсо дагы колдо алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Анан түштөн кийин, анан саат 10-да эле ушул имаратта башталып атат. Бул мугалимдер арасында Акылман Ордо деген интеллектуалдык оюн. Түштөн кийин окуучулар арасында интеллектуалдык оюн болот. Жана окуучулар үчүн кесипке багыттуу иш-чарасы да бүгүн да каралган. Ошон үчүн эгерде сиздердин балдарыңыздар да 9-классты бүтүп, 11-классты бүтүп, кайсы университет тандасам же кандай кесип тандаарын билбей аткан болсо, мына саат 2-де ошол драм театрга келип, биздин акысыз форумдарга катышып кетсе болот. Ошол жерде өз тармагынан ийгиликке жетишип, Гарвардта, Оксфордто окуп келген биздин жаш мекендештерибиз ошондой мүмкүнчүлүктөрдү кайсыл кесипти тандаса адашпай тургандыгы тууралуу кененирээк сөз кылып айтып берет. Ал эми эртең мынакей ар бир райондордон жаш лидерлер келип, биздин 100 лидердин жолугушуна катышса болот. Ал эртең бизде Нарын жаштар ордосу деген имаратыбызда болот. Саат 10-до башталып, саат 12-ге чейин уланат. Ошол жерде губернатор, ошол жерде акимдер жаштар менен бетме-бет жолугуп, ошол жерде ачык диалог болот. Андан кийин символикалык түрдө борбордук аянттагы желекти жаңыртуу иш-чарасы болот. Жаштар ушул ар бир райондон келген, ар бир айылдан келген Нарын областынын жаштары чогулуп келип, ушул желекти жаңыртып, бир жакшы изги тилек менен туунун мааниси кандай, желегибиздин мааниси кандай, ошол тууралуу кыскача сөз болуп, анан желек көтөрөбүз. Анан түшкү саат 3-төн баштап борбордук аянтта негизги абдан чоң масштабдуу иш-чарабыз болот. 2000ден ашык адамдын келиши күтүлүүдө. Ушул жерде күчтүү спикерлер чыгып, жаштарга багытын берип, анан кыргыздын эстрада ырчылары келген, алардын коштоосунда чоң бир концерттик маанай менен иш-чарабыз бир көңүлдүү нотада жыйынтыкталат. Жакшы. Ушунун жыйынтыгы менен багы Нарын облусунда эмнелер жасалат? Бир кыска.
биз ушунун жыйынтыгы менен эң эле алгачкы күткөнүбүз областтардын ар бир райондорунда жана айыл аймактарда жаштарга деген бюджеттик каражат уже бөлүнө баштайт деп күтүп атабыз. Ошондо жаштарга кадимки статья кирип, корголо турган статья катары жаштар саясатына ушул балким 500 миң, балким миллион сом жыл ичинде ошол жаштар, ошол айыл аймактарда райондор өтүлгөн жаштар кеңештери ошол каражатты алып, анан өздөрүнүн айылдарына, райондоруна бир пайдалуу долбоорлорду алып келе баштайт. Адна типтүү, бир типтүү долбоорлор эмес, көп тармактуу долбоорлорду алып келе баштайт деген үмүттө турабыз жана ошондой максатта турабыз. Андан сырткары мынакей областтык жаштар кеңеши областтагы жаштарды өнүктүрүүнүн концепциясын губернатор менен биргеликте иштеп чыгып, анан ошого жараша 2 жылдык, 3 жылдык, 5 жылдык пландуу иш аракеттерин жүргүзө баштайт. Кайсы райондо, кайсы айыл аймакка эмне жетишпей атат, эмнелер керек, ошону бир системдүү иш алып барабыз. Анан жалпы областтагы ошол 100 адам жана жалпы калоочу жаштар чогулуп келип, жалпы Кыргызстандын жаштардын негизги кыймыл күчүнө айланып, анан президентибизге дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды берип турабыз. Жаштар багытына мындай иш аракеттер керек эле, кимдей иш аракеттер керек эле деп. Анан партнерлорду, колдоочуларды, спонсорлорду табуу менен ушундай чоң масштабдагы долбоорлор болсо, системдүү долбоорлор болсо, аны ошол өзүбүздүн кыймыл аркылуу каржылап, кээ бир жерин балким Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен каржылап, пайдалуу долбоорлорубузду да ишке ашырабыз. Чоң рахмат, эртең менен таңкы убактыңызды бизге бөлүп, студиябызга келип, маек куруп бергениңиз үчүн. Анан эркин микрофон, кыска нуска. Чоң рахмат. Анда эмесе мен көрүүчүлөргө ушул эртеңки биздин 16-июнда боло турган форумубузга чакырмакчымын. Биздин форум саат 3-тө башталат, борбордук аянтта. Ушул жерге келип, катышып, балдарыңыздар болсо, балдарыңыздар эрешип келиңиздер, эң эле биринчи аларга пайдалуу болот, баягы туура багыттарды көрсөтө алганга. Анан мен жалпы эле жаштар көрүп аткан болсо, кыргыз эли көрүп аткан болсо, мен барыңыздарга ийгилик кааламакчымын. Кандай иш аракет, кандай баягы жыйынтыктар менен, кандай бир улуу максат, тилек, кыялдар менен жүрсөңүздөр, ошол кыялдарга батыраак жеткенди жараткан насип этсин. Анан экинчиден ушул келиңиздер, баягы 5 адам бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир, 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир дейт го. Ошол сыяктуу баарыбыз кыялыбызда Кыргызстанды, өнүккөн, өскөн Кыргызстаныбызды кыялданалы. Анан ошол кыялды жөн гана кыял бойдон калтырбастан ишке ашырыш үчүн баарыбыз биригип, кыялыбыздагы Кыргызстанды курууда бир бололу демекчибиз.